жылдыздын чыгышын, жылдыз аркылуу жамгыр жаайт деп жылдызга таандык кылуу. Муну Аллах тааламга таандык кылбастан, Аллахтын каалоосу менен болду дегенде жамгырга таандык кылып салат. Болбосо Аллах таалам Шура сүрөсүнүн 28-аятында "Ва хуаллази юназзилул гайса мин ба'ди ма канату ва яншуру рахмата". Чындыгында Аллах таалам ал жамгырды түшүрөт. Адамдардын үмүтү өчүп, жана жер бети кургак болуп кетет го. Ошондой болгондо Аллах таалам өз ырайым менен жаадырып жамгырды түшүрөт деп атат. Аллах түшүрүүчү, Аллах каалоосу менен, өзүнүн даанышмандыгы менен каалаган жерине, жер бетине түшүрөт. Каалаган жеринен Аллах таалам тыят. Мына мусулман адам ушундай ишенет. Фуркон сүрөсүнүн 53-аятында Аллах таалам айтат: "Ва лакад саррафнаху байнахум лияддаккару фа аба аксарун наси илля куфуро". Биз адамдардын арасына ар кандай кылып ушинтип бөлүп берип койдук, эскерилиш үчүн. Бир жерге ысык кылып берет, бир жердики салкын, бир жердики кышы суук, бир жердики кышы жок. Алла таалам даанышмандыгы жер бетин ушинтип бөлүп берип койдук, эстеши үчүн. Бирок көпчүлүк адамдар мындай жакшылыктарга жүз бурушат. Кимде ким жамгырдын жаашына бир жылдыздарга таандык кылып, ошол гана таасир берип түшөт десе, бул Аллах сактасын, бул ширк. Бул Аллахка таандык кылбай, бул жанагындай эле кадам бери да. Азыр мисалы табиятта сел болот, ар кандай кырсыктар болот болсо, табият каарданды, табият ташбоор, табияттын кырсыгы эле жөн эле бул закономерность. Ушундай болуп туруш керек деп кээ бирлер ушинтип ишенет. Атеисттер ушинтип ишенет. Ай, буну Аллах таалам бизге эскертүүсүн берди. Капырларды ойготушун, мусулмандарды кайдыгерликтен ойготушун. Андай түшүнүк жок. Жөн эле бул ошондой бир эреже. Табияттын өзүнүн бир мыйзам ченемдүүлүгү деп кээ бирлер түшүнөт. А мусулман адам мындай пикирден, мындай ойдон алыс. Бүт Аллах тааламдын каалоосу, даанышмандыгы менен болуп атат деп билет.